Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн 2 май 2024 жыл. Өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй теплицанын ичинде жүрөбүз. Биякта помидор өстүрүп атыптыр. Мындай индетерминанттай деп койчу эле. Мындай бийик розовый помидорлор экен. Мына 2 майда мынакей түшүмүн алып атышыптыр. Өзү теплицанын ээси тартылгысы келген жок, бирок биз деген ушундай бир кадр алып койгула деп чечтик. Карасаңыздар, мынакей азыр крупный пландар менен көрсөтөбүз сиздерге. Мындай розовый помидор экен, азыр сортун сурап көрөбүз. Ушинтип помидор, овощный культуралар менен биздин дыйкандар иштеп атат. Waking up, it's gone. It leaves us feeling cold again. Picking up the stones our hands were made to feel. And moments like these, they show us what we've got when we ain't got a thing. Мына ушул күнөс кананын ичинен эле ушинтип ящиктерге сорттолуп, аябай жакшыларын, товардын ибиттерин жакшыларын ушинтип кылып салып коюшат экен. Жаңы эле теплицанын ушу күнөс кананын ээсинен сурасак, Аламина деген сорт экен. Бул европейский сорт. Өзгөчөлүгү ушул мынакей розовый болуп турат экен, кыпкызыл эмес. Анан катуу болуп, товардын ибитин жакшы сактап, өзү транспортабельный болуп эсептелет экен да. Чет мамлекетке экспорт кылса болот экен. Негизи эле ушуну экспортко даярдап атса керек ушул помидорлорду. Кайталап кетейин. Аламина европейский сорт помидорубуз. Ошо ящиктен бирөөсүн алып, эң кичинекейин тандадым. Бир остуйуп силерге даамын айтайын, кандай экен даамы. Помидордой эле сочный, кадимкидей эле помидордой. Негизи көп айтышат, ушу теплицанын даамы жок, теплицадагы помидорлордун даамы жок. Кадимкидей эле сонун эле даам болуп турат. Жакшы, даамдуу аябай. Бир өтө кычкыл эмес экен, даамы жакшы экен. Мындай розовый помидордун өзүнүн даамы болот го, ошондой эле экен. Даамын көрдүк. Эми мындай сиздерге бир орточосун тандап, бир кесип ичин көрсөтүп берели. Кандай болот экен? Кебетеси, өңү түзү. Мынакей. Бул экиге бөлдүк. Мында бир ортосунан бөлөлү. Мынакей. Кандай сонун. Бир помидор сүйүүчүлөргө атайын чыгарылыш болсун.